Ассаламу алейкум, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн бизде Байел конокто. Байел, куш келипсиң биздин Рахмат, каналга. чоң. Биринчи өзүңдү. Кандайсыздар, урматтуу көрүүчүлөр? Мен Ош областынан келгем. Бул жака атайын окуганы жана көптөгөн совместный өзүм билим өрчүтүүгө келгем бул жака. Азаматсың. Сонун. Өзүң кайсы жактан келдиң? Өзүм Ош областынын Өзгөн районунун Зергер деген айылынан келдим. Кайсы мектепте окуйсуң? Бекмамат Келдибаев атындагы номер 25-орто мектебинде окуйм. Өзгөн району боюнча эң жакшы мектептердин бири. Бул мектепти жакшы Эң билем. жакшы мектептердин бири. Канча жаштасың? Менин жашым 14. 14. 14 жашта сен азыр кесип тандадыңбы өзүңө? Ооба, өзүмдүн кесибим бул дарыгер болуу. Хирургия жана кардиологияны тандадым. Буну окуу кыйын дейт, бирок ошого жараша аракет кылабыз. Азыр Бишкекке эмне боюнча, кайсы сабак боюнча келдиң? Ушул кесибиңе байланыштуубу? Кесибиме байланыштуу. Бул биологиядан келдим. Биологиядан атайын олимпиадага даярданган жөнөтүшкөн болчу. Ошол биологиядан даярдансам, Алла буйруса, олимпиададан жеңсек көптөгөн жолдор ачылат деп ойлойм. Албетте ачылат. Сонун. Мен сени менен сүйлөшүп көрүп, аябай сенин кругозоруң чоң, аябай көп окуган, аракетчил бала экен деп ойлодум. Негизи мен өзүм детский психолог болгон үчүн, жаш балдардын психологу болгон үчүн сага ушундай суроо бергим келди да. Тарбияда негизи ата эненин катасы эмнеде деп ойлойсуң? Тарбияда бул ата эненин катасы болсо, алардын балдарына көрсөткөн мисалы, эгерде үйдө ата энеси баласын бардык нерседен аракет кылышат, жаман нерседен, бирок балага бир нерсени кылууда каршы кылса, баланын кызыгуусу абдан күчөйт да. Бала канчалык ага жетүүгө кыйын болсо, бала ошончолук кызыгып, ошого аракеттенет. Мисалы үчүн, көбүбүз эле телефон бербейбиз да балдарга. Анан ошол телефонду бербеген үчүн балдарга алып көрүү кызыктуу көрүнөт да. Бир эле балдарга эмес, бар жол эле адамдарга кызыктуу. Ишеним керек экен да. Ишеним керек балага. Балага ишеним керек. Анан аларды алдабаш керек. Алдабагыла деп көбүнчө урушуп айтышат ата энелер, бирок өздөрү алдаганын билбей калышат да. Мисалы үчүн? Мисал келтирсек, жөнөкөй эле кинодон алып койсок, бул менин көргөн кином боюнча небересин чоң атасы мына огородго суу бурдук деп эч кимге айтпа дейт. Эч кимге айтпа дегенде баласы мен чындыкты айтышым керек деп туруп кошунасына айтып коет. Кошунасына айтканда чоң атасы жини келип баласын урушат. Эмнеге айтып койдуң десе, баласы сиз жалган айтпа дебедиңиз беле деп таң калат да. Ошол сыяктуу эле биз алдаганыбызды билбей калабыз да көбүбүз. Ооба. Сөз менен алдаба деп алып, кайта өздөрү алдаганга үйрөтүп Өздөрү коёбуз алдап калышат. кээде. Ошонусунан катыгет кылат. Негизи адам баласы ийгиликтүү болуш үчүн эмне кылуу керек деп ойлойсуң? Адам баласы ийгиликкө жетиш үчүн өзүн ал кругозоруна карап өрчүйт биринчиден. Анан экинчиден бул коому канчалык күчтүү болсо, бала дагы же ар бир адам күчтүү болуп, ошого жараша күчтүү болуп чыгат. Эгерде коомчулугу абдан эле алсыз болсо, бала дагы алсыз болот. Анан бизде азыр көптөгөн мүмкүнчүлүктөр бар, бирок адамдардын көбү жалкоо, тилекке каршы жалкоо болуп кетти. Анан көбүбүз эле телефон. Бул телефонду күнөөлөгөнүн деле кереги жок, анткени телефондон пайдалуу нерселерди деле тапсак болот да. Анан жөн гана бизди адатыбызды жакшы жактары менен да көбөйтүшүбүз керек. Сен телефондон мындай пайдалуу нерселерди гана көрөсүңбү? TikTok'уң барбы, Instagram'ың барбы, Мен кандай? TikTok'ко тилекке каршы кире албайм, баары бир. Анан адамдар
ар бир нерсени көргөндө бул эмоция, ар кандай эмоциялар пайда болот да. Мисалы үчүн TikTok'то кээ биркилери кайгылуу болушу мүмкүн, күлкүлүүсү дагы болот. Анан ошолордун ар бирин көрүп жатып, адам өзүнүн эмоцияларын жоготуп да коюшу мүмкүн. Ошондон адам анан ар бир жашоодо көбүбүз ыраазычылык, ыраазы болууну үйрөнүшүбүз керек экен да. Анан жашоодо баары жок эле оңой боло бербейт. Бир нерсеге жетиш үчүн анын баркын жетип билишибиз керек. Адам кыйынчылык менен жеткен нерсени гана баасын билет да. Болбосо адам мисалы үчүн акчага деле оңойчулук менен жетсе, анда акчанын баркы кетип калат, ага жөнөкөй эле буюм көрүнүп калат. Буну ушундан деле байкап койсок болот. Ушундай ийгиликке жетиш үчүн акылдуу болуш керекпи? IQ'су бийик болгон жетишти болобу? Ийгиликке жетиш үчүн бул главный практика керек. Баардык нерсе практика. Окуганда биз баары бир окуйбуз. Бирок аны практикада колдонуп көрбөсөк, биз аны эч качан кыла албайбыз. Анткени биринчи баштаганда, мисалы үчүн конференцияларга барганда биз практика кылбасак, ал жерге барганда корку сезимдер же толкунуч ошолор пайда болушу мүмкүн. Ошондон биз кыйналып калабыз да көбүс. Ошондуктан биз классташтарыбыздын алдына чыгып алыппы же өзүбүздүн үй бүлөбүзгө ошентип практика кылсак кыйла көнүп калышыбыз мүмкүн. Эгер адам канчалык акылдуу болсо деле, ал корку сезимин жеңе албаса, ийгиликке жетпей калышы мүмкүн дейсиң да? Адам коркок болбош керек эч качан. Эгерде окуучу жаман окуса дагы, өзүнө ишенсе, ал баары бир ийгиликке жетет. Өзүнө ишеним керек Өзүнө экен да. ишеним керек. Бул өзүнө ишеним каяктан пайда болот? Өзүнө ишеним. Өзүнө ишеним бул ар нерседен мотивация алышы мүмкүн. Мисалы үчүн, эгерде бирөөнү карап көрсө, бирок эч кимге салыштырбаш керек өзүн. Мен балким бирөөгө салыштырсам, менин кемчиликтерим абдан көп болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан бирөөгө салыштырбай эле коюш керек да. Анткени ар бир адамдын бир жактан жакшы болсо, бир жактан жаман болот да. Жакшы окугандар, мисалы үчүн, дене тарбиядан анча эмес. А жаман окугандар дене тарбиядан жакшы. Бул ар бир адамдын кызыгы жана кызыгуу ошого болгон кетирген күчү, максаты ошо менен кетсе, адам ийгиликке жете алат. Анан адам бир гана нерсе менен кетиш керек. Болбосо кыйналып калат. Эми тил үйрөнө турган болсок дагы, бир маалда эле 4 тилди тандап койсок, адам абдан эле кыйналып калат. Ошондуктан ар бирин 1 жылдан же 6 ай кетирсек, 6 айда бир тилди жөн гана үйрөнүп кое алабыз. Англис тилин алсак же япон тили, ошол сыяктуу. Анткени баары жогу план менен кетсе, баары жогу оңой деп ойлойм. Сен кайсы тилдерди үйрөнөйүн деп жатасың? Мен азыр максат койгон тилдерим бул англис тили, япон тили, анан араб тили. Булардын көбү баары жок өлкөлөрдө керегилет да. А япон тилин үйрөнгөнүмдүн себеби бул өлкөнүн мен маданиятына жана ошондой эле билимине абдан суктанам да. Булар өздөрүнүн элдери превосходство солнца. Народ превосходит солнце деп көптөр айтып коет. Анткени булар билимди дагы биринчи орунга коюшат. Көптөгөн бизде акча төлөсө, ал жакта акча төлөтпөй окутат өзүнүн элине. А бирок инострандык адамдарга бекер кылып берет, бирок андан кийин аларга иштеп бере алат ал. Адам иштеп төлөп бере алат. 16 сааттан иштейт. Бизде ошол мектептеги билим берүү сага жагабы? Эгер сен колуңдан келсе, эмнелерди өзгөртмөксүң? Мен колуман келсе, бул бизде мисалы үчүн 14 сабак өтөбүз да, бунун пайдасы деле кереги деле тийбей калышы мүмкүн. Анткени кээ бирки сабактар бизге пайдасы тийбесе деле өткөрө беришет да. 14 сабак же 15-16 сабактан өтүшүбүз мүмкүн. Мисалы үчүн, арактан бир химия келди, химияны өттүк. Андан кийин математика келди. Математика дагы өттү. Андан кийин адабият. Кайсынысын өткөнүбүздү эч кимибиз билбейбиз да. Эстен чыгып кетет. Кайсынысына даярданыш керек. Анан түнү менен окуучулар уктабай ошону карап чыгышат да.
Эртеси менен эжекеге ошо эжекелердин дагы кетирген катасы бул окуучуну аракет кылып, нөлбөй класстан аракет кылып барышат го жазып. 2 деп коюп койгон бул баа коюп койгон ошоңуз туура эмес болуп калат деп ойлойм да. Өзүнө болгон ишеними жок атат. Анткени бала мен ушунча аракет кылсам дагы мени жөн гана 2 деген баа коюп кой деп анан аракетин токтото баштайт, анан вообще эле кызыгы кетип, өзүнө жаккан нерселерди көп кыла баштайт. Мисалы үчүн көчөдө ойногондорду, үйүнө жүргөндү мектепке баргысы келбей калат. Көбүнчө көп балдар ошондой. Азыр адамдарга эмне жетишпейт деп ойлойсуң? Азыр адамдаргабы? Азыркы адамдар Бактылуу кыргыз эли. Бактылуулук деген эмне сен үчүн? бактылуулук деген бул үй бүлөдө ынтымактуулук албетте. Үй бүлөдө ынтымактуулук жана бири-бирин урматтоо. Азыр карасак көп деле адам бири-бирин урматтабайт. Шабайлы урушуп кетет. Анан бар жок эле сырткы көрүнүшкө карап мамиле кылышат. Көбүбүз эле буну туура көрүшүбүз мүмкүн, бирок сырткы көрүнүшкө карап баалабай да коюш керек да. Анткени ал адам сыртынан жакшы көрүнгөнү менен ичинен жаман адам болуп жүрүшү мүмкүн. Молдолор деле айтсак болот. Же билим берүүсүндө деле баягы жюрилер бар. Алар окуучуларга колдоо көрсөтөбүз дейт, абдан жакшы колдоо көрсөтөбүз дейт да. Анан нарактан эгерде жеңилип калуудан корккон мектептер бар болушу мүмкүн, частный школалар. Алар акча берип суроолорду сатып алышы мүмкүн. Суроолорун сатып алып окуучусун даярдап койсо, ал жюри акчасын тартып алды, аны эч ким биле албайт. Ал өзүн жөн гана элге жакшы көрсөтүп коюп атат. Ал таттуу сөздөр менен элдерди алдап коет. Мисалы үчүн азыр балдар телефондон деле карап атышат, аябай көп нерсе билишет да азыркы балдарчы. Ооба. Силер көп нерсе билесиңер, бирок анын баардыгы эле аткарбайт да. Эмне үчүн аткарбайт балдар, өспүрүм урактар, сенин урактагыларың деп ойлойсуң? Эми аны кызыгуусуна карайт да ар бир балачы. Эгерде бир бала бир кесипке же бир ишке кызыга турган болсо, ошол менен сөзсүз барат ошого. Бирок биз аларды байкабашыбыз мүмкүн. Кээ бирки балдар Америкага барабыз дейт. Америкага барабыз десе, балким үй бүлөсүндө бир мүчөсү жаман көрүшү мүмкүн. Мен ата Америкага барып иштейм десе, сен иштебейсиң, ал жака барбайсың дейт. Анткени Россияны жакшы көргөн аталарыбыз же чоң аталарыбыз бар. Ошолор ушунчалык СССРге күйгөн да. Анан Америка ушинтип жатат десе, Американы жаман көрүп, Американы өзүнө ошондой кабыл алып алат да адамдарчы. Анткени сырткы бар жогун сыртынан эле көрүп туруп сынай бербеш керек да. Балким Американын ичи кооздур. Элигенен же ал жерде каражат табуу да оңой. Ошондуктан баланын максаттарын жаап коюу, бул аны подавление кылып, ал өзүнүн кызыкпаган кесибинде иштеген, бул бактысыз болуп калат да. Сүйгөн кесипти иштеш керек, Сен кантип тандап калдың өзүң ошо кесипти? Мисалы кардиолог, хирург, адамдын жүрөгү боюнча. Адам жүрөгү боюнча, анан хирургия бул операция кылат жүрөгүн. Кандайча кызыгып калдың? Бул кесиптен кызыкканым, чынын айтсам, бул акчасынан дагы. Ооба, акчасынан көп акчасы. Сен андай изилдеп чыгыпсың да, кайсы кесипте акча көп төлөнөт деп, Ооба, хирургия терапевти бул жок дегенде 200 миңден да таап турушат да. Анан эгерде мен бул жерде туруп өрчүтө албасам, мен ийгиге жете албайм да. Ийгиликке жетиш үчүн көптөгөн билимдерди алыш керек. Анан дайыма адам кошумча каражат табууну үйрөнүш керек. Бир кесип менен байып кетүү кыйынраак болот. Же көптөгөн убакыт керек. Мага андай убакыт берилиши билбейм. Болушунча аракеттене берем. Мен кесиптен дагы тапканга аракет кылам, жана бизнестен дагы тапканга аракет кылам. Эки жакты тең алып кетем. Ооба, анткени бир кесипти окуш үчүн, мисалы үчүн мединститутта окуш үчүн 8 жыл керек да. Мага ошол 8 жылдын ичинде окуу
татаал көрүнүп кетиши мүмкүн же убакыттын бекерде кетип жатканы. Анткени ошол жерде тест өтпөй калсам, мен убактымды бекерде кетирген болом. Ошон үчүн жок дегенде бизнес менен дагы алектениш керек. Менде азыр жаш кезимде көптөгөн убакыт бар да. Анан ушул жаш кезимден баштап бизнеске аралашып, ошону баштасам, мен 18-20 жаштарымда кадимкидей эле баштай алам. Эч кандай кыйынчылыгы жок. Биринчи баштаганда кыйынчылыктар пайда болот дайыма. Анткени опыт жок. Көп эле апаларыбыз бизде иш кылганда сен туура эмес кыласың, сен буну кыла албай атасың дейт. Анткени алардын опыту бар. Алар 20 жыл болгон, балким 15 жыл. Ошон үчүн алар ошол ишти оңой бүтүрөт, а бизди күнөөлөй беришет. А биз аны биринчи жолу кылып жатабыз, ошон үчүн бизге кыйынчылык болуп жатат. Бирок кечке кайталай берсе, адам үйрөнүп калат. Биз деле үйрөнүп кетебиз да. Баардыгы үйрөнөт. Айрыкча жаш балдар. Алардын мээси абдан тез сиңирип алат. Баары жок нерсени. Жөн гана кысуу керек. Өтө сонун, туура. Көпчүлүк апалар өздөрү кыйын кылган ишти балдарына да сен да жакшы кыл деп, Өзүнө теңеп коюшат. өзүнө теңеп коюшат. Өзүнө теңеп коюшат. А бала ал нерсени жаңы кылып атканы менен. Ал жаңы кылып, анан ата-энеси урушуусу дагы туура эмес да. Анан балдарыңыздарды эмне үчүн эркин койбойсуздар десе, эркин койсок башка чыгып алат дейт. Бар жок ошентет. Анан эмне үчүн жашоодо коркосуң деп айта беришет көп эле. Эмне үчүн коркосуң? Анткени ата-энеси жашынан коркутуп койгон. Мектеп биз биринчи жашыбызда үйдө болобуз, үйдө бир нерсени туура эмес кылып койсок, атабыз же апабыз урушат. Анан ошондон башталат бар жогу. Биз мектепке барабыз. Мектептен бир нерсе тамганы же бир нерсени туура эмес жазып коебуз, эчекеден урушуп калабыз. А кээде таяк деле жеп калышыбыз мүмкүн. Ооба, бул чын да. Бар жок эле мугалимдер кээ биркилери урат, урушат, ошондон коркобуз. Анан ката кетирүүдөн коркуп калабыз. Ката кетирүүдөн коркпош керек, анткени ал бизге сабак болуп калат өмүр бойлук. Көбүбүз ката кетирүүдөн коркобуз, ошон үчүн бактысыз максатыбызга жете албай калабыз. Ата-энелер балдарыбызды урушпасак башка чыгып алат деп айтышат, айтпайсыңбы? Айтышат да, ооба, көпчүлүк ошондой айтышат. А чындап эле башына чыгып алабы эгер урушпай койсо? Аларды туура кетиш керек да, анткени ал ата-энелер биринчи жолу кылып көрүп да, биринчи жолу кылса алар өтө эле эркин кылып коюшу мүмкүн. Бар жогун секинден кылып башташ керек. Бат эле эркин коюп койсо, анда бала сөзсүз башынан чыгып алат да. А бирок бар жогун секинден кылса, бала үйрөнүп калат ал нерсеге. Өзү чечим, бар жогун өзү чечиш керек. Өзүнө жаккан кийимди алыш керек. Өзүнө жаккан тамакты тандаш керек. Өзүнө жаккан сабакты окуш керек. Өзүнө жакпаган сабактарды кааласа мукубай деле койсун. Анткени бул өзүнө пайдасы, жашоодо пайдасы алып келе берсе, анда окуган бекер эле. Ошол үчүн география, мисалга географияны алсак, мен доктурмун да. Мага географиянын кереги жок. Бирок ошондон жакшы окуп койтом. Географиядан 5 аласың бирок? 5 алам, ооба. Музыкачы? Музыкадан 4 деген бааны алгам. Музыкасы сабагын анча жакпайт болчу мага. Анткени ар бир адамга деле жаккан нерсеси бар, жакпаган нерсеси бар. Жакшы адам сен үчүн кандай? Жакшы адам? Жакшы адам деп ойлойсуң? Ар адамдын жакшы жагы бар, жаман жагы да болот да. Сен үчүн кандай адамды сен жакшы адам экен деп айта аласың? Билбейм. Окружениясына, адамдардын сыртқы дүйнөсүнө эмес, ички дүйнөсүнө караган адамдар. Бирок бул мындай адамдар абдан эле аз. Анан көптү көргөн адамдар ушундай болот эмеспи? Жакшы, баары жагынан жакшы мамиле кылат. Анан көптү көргөн адамдар булар дайыма күлүп жүрүшөт. Анан дайыма эле жашоодо күлүп жүрүш керек. Болбосо убакыт кантип өткөнүн, өмүрүбүз кантип бүткөнүн билбей калабыз да. Мамилеси ачык баардык адамдар менен жакшы мамиледе. Ооба, баары бир адам дайыма эле күлүп жүрүш керек. Баары жок нерсеге күлүп жооп бериш керек.
Өмүр кыска да. Ооба, өткөндө бир сонун сөз айттың эле. Кыргыз эли бактылуу депчи. Чынысына келгенде деп, Кыргыз эли абдан эле бактылуу. Анткени ынтымактуу болот. Бул азыр билинбеши мүмкүн, бирок кыйынчылык мезгил келгенде булар дайыма эле ынтымактуу болуп кетишет. Бири-бирине абдан жакшы колдоолорду көрсөтө алат. Бирок өздөрүнүн бактылуу экендигин билишеби? Булар шартка жараша да ар бири проблемасын эске ала берет. Анткени мурдагы проблемаларын дагы, келечекте боло турганын дагы бар жоона кабатыр боло берет. Андай болбой эле коюу керек. Анткени өмүрүбүз кыска. Кыска өмүрүбүздү биз капа, таарынычтар менен ондан бетер эле кыскартып алабыз да. Эми сага мындай кыскача суроолорду берейинчи. Кыскача жооп бересиң, тез жооп бергенге аракет кыласың да. Сен ата энең эмне кылганда бактылуу болосуң, өзүңдү бактылуу сезесиң? Ата энем бир жерде ынтымактуу, жакшы жылмайып сүйлөшүп жатышканда ошондо өзүмдү бактылуу сезе алам. Ата энең эмне кылганда ачууланасың? Ата энем бири-бирине каршы чыга баштаганда мен абдан эле ачуум келип кетет. Анан бир нерсенин көйгөйүн айтып жатканда мен абдан эле ачуум келет. Анткени андай көйгөйлөр эстебей эле коюш керек. Көбүнчө каражат көйгөйүн эч качан эстебеш керек. Бул пайдасыз да эгерде буга чечим жок болсо анда ойлонуунун кереги жок. Ооба. Ата энең эмне кылганда коркуп кетесиң? Коркосуң? Ата энем урушуп кеткенде да, албетте. Бирок мен ата Апаң эмне энем кылганда коркосуң? Апаң апам ачуусу албетте келгендеби? ачуусу келгенде коркот да, бар жолу ачуусу келгенде коркот. Уруштан башка дагы ата энең эмне кылганда аябай тынчсызданасың? Менби? Мен ата энем бир жакка кеткенде тынчсызданам. Келгичеңде. Кечирээк келип калса, анда биз бар жолубузда тынчсызданабыз да. Ата энең эмне кылганда кубанасың? Ата энем өзүнүн бири-бири менен абдан ынтымактуу болуп калган мезгилдер болгондо, өзүм абдан бактылуу сезген мезгилдер болот. Бири-бири менен жакшы сүйлөшүп, күлүп, жаркырап, бул ар бир адамда эле бактылуу сезимдер болот. Ар бир бала эле ушундай ойлосо керек, ата эненин урушу ар бир балага оор тиет да. Уктуңуздарбы, ата энелер ошондуктан балдардын жанында көбүнчө урушпаганга аракет Анан кылыңыздар. балдар бул ата энеси урушуп жатканда кээ бирки балдар бар да, экинчи аял албайм деп калат. Анткени апасы менен атасы урушуп жатканда, балким кыз болушу мүмкүн, экинчи өмүрлүк жолдошун табынгысы келбей калат. Анткени ошол эле тагдыр кайталанып калышы мүмкүн дейт. Баланы мээсине ошол сиңип калат да, ошондой ойлоп калат. Ошон үчүн ата энелер урушпай эле коюш керек. Урушканда балдар өздөрүн абдан жаман сезгендиктен ошондойду өзүнө сөз берип коюшат, бирок билбейишет да. Муну келечекте ошонун эсебинен өзүнө экинчи жолдошун таба албайт. Анан ошо менен жалгыздыкта азыр көп эле үйлөнгүсү келбей калган. Ооба. Сен дисциплина карманасыңбы? Ооба, дисциплина. Дисциплинаң күчтүүбү? Дисциплинаны бул тестостерон деп коет, бул эркектердикинде бар да. Канчалык физический нагрузка берсе, денеге ошончолук тестостерон бөлүп чыгарып турат. Дисциплина бул адамды айткандан кайтпоого жардам берет жана ошондой эле максаттарды коюуда чыдамдуулук, сабырдуулук ушуларды алгасы болот. Бир күндүк режимиңди айтып берчи, эртеден кечке чейин айылда жүргөндө, мектепте. Мен эртеден кечке чейин, мен эртең менен саат 4-төрдө турам. Саат 4-төрдө туруп, жуунуп, сабакты ошол мезгилде карайм, анткени түнү уйкум сурап эч кандай пайдасы келбейт да. Дайыма эртең менен карайсыңбы? Мен дайыма эртең менен туруп алып коём. Азамат. Анан күндөгүдөй эле саат 8-дерде сабак башталат, ошого чейин мектепке жетип барабыз. Канча саат жол жүрөсүң мектепке чейин? Мектепке чейин мен 10 мүнөт жүрөм.
10 мүнөт жетет 10 жетесиңби? мүнөттө жетем. Кыштын күнүчү? Кыштын күнү 30 мүнөт түзүшү мүмкүн да, анткени биз жак айыл болгон үчүн, айыл жакта каар дайыма көп жайт да. Анан адырлардан ашып өтүүдө кыйынчылыктар пайда болуп калат. Өзүң жалгыз ашып өтөсүң. Ооба. Абдан кыйынчылык мезгили болуп калганда мектепке баргым келбей калат. Кар өтө улуу жаап койгондо тизеден Кар же өтө белден да болуп кетеби? белден жаабайт, бирок тизеден жайт. Өзүң жол ачып кетесиң да. Өзүм жол ачып кетем. Адырга чыгып кетип атканда окууга баргым келбей кетет, бирок артты карасам, артка дагы түшүш кыйын болуп калат, анан айла жоктон кайра алдыга кетүүгө Мектептен келесиң. туура келет. Ооба. Мектептен келем, мектептен саат 2-3-4 келишим мүмкүн. Ошондойдо дайыма келем. 3-4 келип, ата-энеме жардам берип, анан саат 10 жатам. Күнүмдүк программа ошондойдо өтөт. Анан пландарды түзөм. Дайыма жатаарда план түзүп койсо, адам мээси ошону сиңирип алат да. Кандай план түзөсүң? 1 жумалыкпы, 1 айлыкпы? Мен 1 күндүк эле бир түзөм. күндүк 1 күндүк, анткени 1 жумалыкта эч ким билбейт да, ал күнү эмне болуп калат же кандай маселелер пайда болуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан мен 1 күндүгүмө эле түзүп коем. Азыр ата-энелер аябай мага көп арызданышат да, балдарым телефонду көп карайт, телефондон кантип арылтам деп. Сен өзүңдү кантип башкарасың ушу телефонду кармабай? Жалаң пайдалуу видеолорду көргөнгө аракет кылат экенсиң. Ооба. Эми бул көрүүдө дофамин пайда болот да, ар бир балада эле. Буну ырахат деп дагы айтсак болот. Балага абдан жага берет да буну көргөндө. Анан китепти окуганда бул көнүш кыйын болот биринчи жолу окугандачы. Анан телефондо ар кандай түстүү сүрөттөр, үндөр, анан игра ойногондо башкарып, кызыгып, бирок игранын деле пайдасы бар. Балдар играны ойносо чечкиндүү болушат да. Дайыма бар жогу өзүн чече турган болот. Бирок буну бар жогу зыян деп ойлошот, пайдасы жагы да бар. Игра ойнойсуңбу кээде? Мен мурда кичинекейимде ойнойт болчумун, азыр ойнобой калгам. Китеп окуудагы киргизгенсиңби өзүңдүн расписаниеңде? Ооба. Бул бир гана предметтик китептерди эмес, дагы башка китептерди дем окуп керек да. Өзүнө жаккан китептерди, бирок мен көбүнчө өзү менен кантип иштөө жөнүндө китептерди окуйм да, анткени ушулар мага пайда алып келет. Пайда алып келбеген нерселерге мен көңүл бурбоого аракет кылам. Өтө сонун. Анан кээде алаксыткыч факторлор пайда болуп кетет, алардан качыш кыйыныраак болуп калат да. Кандай алаксытуучу? Мисалы үчүн фильмдер пайда болуп калышы мүмкүн. Жаңы чыккан кинолор, тренддер. Көрөсүңбү ошондо? Ошондо көрөм. Көрбөсөм анда кызыгуу. Оюң ошого эме боло берет да, оюң. Адамдын ою ошондо боло берет. Адам кылып көрмөйүнчө. Кандай кино болду экен? Кино көргөндөн кийин болду. Кой бересиң аны. Аны кой берем. Канчалык кыйынчылык менен жасоо ошону баалай билет да адам. Эгерде оңойчулук менен жасаганда ал кызыксыз да көрүнүп калат. Ошон үчүн адам кыйынчылык менен жеткен нерсесин дайыма баалай билет. Аны жоготпогого аракет кылат. Сонун маек болду. Дагы окууларыңа ийгилик. Рахмат. Сенден келечекте чоң ийгиликтерди күтөбүз. Бактылуу бол. Тилеген максатыңа жет. Рахмат сизге да.